Жыйында Ош окуясынын орун алышына убактылуу өкмөттүн күнөөсү барбы деген суроо бир топ жолу көтөрүлдү. Буга башкы прокурор далилдер болбогондуктан күнөөлүү эмес деп жооп берип жатты. Ал эми Ата журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев бир нече суроо менен кайрылып, азыркы бийлик турганда бул кандуу окуянын күнөөкөрлөрү эч качан ачыкталбайт деди. Ген прокурорго Самп айылында, аймагында бүгүн канча адам жоголгон? Конкреттүү саны менен айтыңызчы. Нече рет кайталап коюп туруңузду. Мен убактымды албагыла, анда кайталап коям. Самп аймагында бүгүн канча адам жоголгон? Конкреттүү цифра менен. Сампага байланыштуу 8 адам өлтүрүлгөн, бир күйүп кеткен дене, анан бир черептин фрагменти. Азыркы күнү жоголгондор барбы? Жоголгондор бар. Мына ошол негизи Жалал-Абад боюнча 2 болсо керек, 2. Самп айылында канча адам жоголду азыркы күндө? 2 Самп боюнча 2 адам жоголду. Жанагы биз рахмат. Ошо Самп айылында жоголгон 2 адамдын бирөө мына нарын жергесинде болгон жигит ошону сүйрөп кирип кетип аткандыгын бардыгы көргөн. Эмне үчүн тергөө сапасыз жүргүзүлгөн? Бүгүнкү убакка чейин ошо табылбайт. Тергөө сапаттуу эле жүрүп атат деп ойлойм мен. Анткени бул маселеге биз улам кайрылабыз. Карайбыз. Мен ал жердеги нерселердин бардыгын болгонун билемин. Ал баланы сүйрөп кирип кетишкен 5-6. Эмне үчүн бир эле адамга ошол күнөө тагылып атат? Калгандары каякта? Калгандары жанагы 3000ден ашык жок адамдардын ичинде. Анткени анын көбү бүгүн личносттары өздүктөрү такталган эмес. Так, бийликте турган адамдардын канчасы Ош окуясы боюнча жоопкерчилик тартты, канчасы камалды? Ош окуясы боюнча бийликтеги турган адамдар бирөөсү дагы кылмыш жоопкерчилигине тартылган жок. Эмне үчүн? Анткени кылмыштын курамы жок. Анда эмне Ош окуясы болгон маалда кайсы бийлик турду? Ким жоопкерчиликти алды? Ким өкмөт башчысы болгон? Ким президент болгон? Камчыбек Кыдыршевич, негизи Ош окуясына себептер көп болгон. Аны сиздер да айткансыздар. Ал себептердин баарын эч ким танбайт. Көп комиссиянын чыгарган таянактар бири-бирине негизинен окшош. Ошол себептердин бири болуп, ошол убактылуу өкмөттүн күнөөсү бар дегендей дагы ушундай себеп жазылып жүрөт да. Бирок эгерде ошол эле убактылуу өкмөттүн туура эмес, так эмес аткарган иши ошол июнь окуясына алып барган болсо, биз аларды жоопкерчиликке тартмакпыз. Бирок андай болгон жок. Ага июнь окуясына өзүңүз жакшы билесиз. Көп себептер бар болчу. Ошон үчүн биз кылмышка тарткан жокпуз. Бүгүнкү бийлик алмашмайынча эч качан Ош окуясына күнөөкөрлөр жоопко тартылбастыгын тарт көрүп турат, эл көрүп турат. Ошондуктан тартыласыңар жоопко. Бирок алмашкана тартыласыңар. Мен ушул маалдарда эсимде бар, азыр эстей турган болсом, ошол маалда керек болсо жаныбарлар дагы көчөгө чыкпай калган экен да. Чымчык дагы учпай калганбы, канаттуулар дагы жок болуп калганбы деп ойлойм да. Айлана тым-тырс. Эч ким жок. Эч бир адам жок, кыбыр эткен жан жок. Бардыгы тып-тынч. Анан ошондо ошо машинеде Сампага келатып ойлоп келаттым да, эмнеге мындай болуп атат депчи. Чындыгында Сампага келгенимде мен ошол жерде көрдүм күйүп турган машинелерди, ошол баягы нефтини жолго чачып, машинанын покрышкаларын өрттөнүп аткан покрышкаларды көрүп, анан ошол трассага эле машинаны токтотуп, бурулуп эле караганымда көлөкөдө, ушул талдын көлөкөсүндө бир көп мындай адамдар турганын көрдүм да. Анан ошол адамдарга карай жөнөдүм. Ал адамдарга барсам ал жерде бир 100дөй адам турган экен. Баардыгы куралданган, куралдарын ачык эле көтөрүп турушат. Автоматтары бар колдорунда, мынтыктары бар. Ачык эле көтөрүп, ачык эле желкелерине салып алып карап турушат да, мен эмне кылар экен деп. А мен эч кандай куралы жок. Ошол жалгыз эле ошол жерге бардым аларга. Барганда мени жакшы эле тосуп алышты. Алар менен анан сүйлөшө баштадым. Аларга айттым, мен эмнеге мындай кылып атасыңар? Эмнеге күнөөсү жок, бейкүнөө көчөдөн өткөн жүргүнчүлөрдү токтотуп, ошол жерден ошол адамдарды мыкаачылык менен
ошолорго мамиле кылып атасыңар? Эмне үчүн? Канундун кандай себеби бар? деп сураганымда алар айтышты. Биз деди өзүбүздү коргоп атабыз деди. Өзүбүздү коргоп атабыз. Биз коркуп атабыз. Сузакка бирөөлөр кирип, биз дагы ушул мына Жалал Абаддагыдай же Оштогудай болуп, бизде чаң тополоң болбосун. Бизде дагы ушу кирип кыргын болбосун деп коркуп атабыз деди. Мен айттым аларга. Силер бул маселени токтоткула. Сөзсүз түрдө жооп бересиңер. Ар бириң жооп бересиң. Ошол адам өлгөн адамдардын тууган уругу бар, бала чакасы бар. Жок дегенде мамлекет деген бар. Ошол адамдарга көрсөткөн мамилеңер үчүн жооп бересиңер. Деп айтсам алар айтты, бизге бир гана нерсе керек деди. Бизге деди сузакка эч ким кирбеш керек деди. Бизге ким кепилдик берет? Ошондо мен айттым, мен кепилдик берем дедим. Биз ошентип алар менен кол алышып, ал жерден чыктым. Чыгып, кайра машинага карай жөнөдүм. Ошону менен сампа токтоду. Сампа ошону менен токтоду. Ал адамдар ошондон кийин эч кимге кол салган жок. Мен чын айтканда биринчи барганымда буларга барып, булар менен сүйлөшкөн маалда корккон эмесмин. Негедир корккон эмесмин да. Ал эми кайра кайтып машинага келе жатканда мен ойлодум, кайсылыр бир убакта, кайсы бир мынтыктан көтөрүп турган автоматтан качан ок чыгаар экен, качан ушул огу келип ушул мага артыман тиер экен деп ар бир кадамымды эсептеп жылып аттым да. Бирок ошол маалда мен келе жатканда да ойлонуп аттым да, эгерде капыстан ок чыгып мени артымдан ата турган болсо, мунун бардыгын мен өзүм үчүн же жеке үй бүлөм үчүн эмес, ушу элим үчүн, кыргыз элим үчүн жасап атам деген ойлор келип атты да магачы. Ошол күч кубат берип атты. Ошо менен келип машинага отуруп кеттип. Эртеси 14-июнь күнү кайрадан 20 миңдей эл Жалал Абад шаарынын Борбордук аянтына чогулуп, сузакты, сампаны тазалайбыз деп жөнөп калды. Куралданып алгандар көп эле. Окуя өтө курчуп, эл сүрүлүп, Айгүл универмагынын тушуна жетип калды. Ошол жерде солдаттар минип жүргөн БТРди токтотуп, суранып, жолго туура койдуруп, элдин жолун тороп, БТРдин үстүнө чыктым да элге кайрылдым. Эч ким укчудай эмес, ызы чуу. 2 күндөн бери эл менен жолугушуп, сүйлөй берип, үнүм да чыкпай калды. Жаныма бир үнү каттуу чыккан адамды алып, анын кулагына айтып, ал элге жарыя кыла баштады. Элим дедим, мен силерди сузакка өткөрбөймүн. Мен алдыдагы трагедиянын масштабын көрүп турам. Ал жакта жүздөгөн адамдар куралчан турат. Силердин араңарда да куралчандар көп экен. Мен силердин да алардын да өлүмүн, аккан каныңарды көргүм келбейт. Эгер сузакка өткүңөр келсе, мына мени атып, өлүгүмдү тебелеп туруп, анан өткүлө. Бул кайгылуу кагылышуулар, ызы чуулар менин көкөйүмө көк таштай тийди. Менин кунумду эч ким куубайт. Сөз берем. Ушул каргашаны токтотуш үчүн мен өзүмдүн жанымды бергенге даярмын. Тирүү турсам силерди сузакка өткөрбөйм дедим. Бардык билет да мунчу, ошондо ушу ташип камчы элдин арасынан, талпанын арасынан атылып чыгып, кыргыздар эме кеп калган Кургобойго. Сузакка киребиз деген жерден анан токтотуп туруп, мени сыйласаңар, ошо токтойсуңар.